Мен бала чагым эске салып атат. Мындай өтө бийик жерде болгон эмесмин бала чагымда, бирок эсимде бактын үстүнө туруп алып, термелген жакчу аябай. Табиатта чектөө жок. Табиат дайыма эркин. Адамдын жан дүйнөсү дагы дайыма эркин. Бирок кандайдыр бир көз караштар гана чектеши мүмкүн да. Музыкада дагы мен ошол жан дүйнөмдө болуп аткан толгонууну же болбосо кандайдыр бир космос менен байланышкан музыкалык ыргактарды чектегим келбейт. Анткени музыкада таптакыр чектөө жок. Деги эле адамдын жан дүйнөсүндө чектөө жок. Бул жаратуучулук. Муну бир рамкага батырууга мүмкүн эмес. Бул касиеттер кыргыз элинде болуп келген көрүнүш. Импровизация деп коебуз бүгүнкү күндө. Буга чейин эле кыргыз эли ушундай чектөө киргизген эмес. Ошол эле акындар төгүп айтып атканда, ошол эле манасчылар төгүп айтып атканда, ошол эле комузда кол ойнотуп атканда, кайсы бир аспапта кыргыздын аспапында ойноп атканда, деги эле бизде мындай рамкаланган бир тактка түшүрүлгөн же болбосо мындай ушундай болуш керек деген чектөөлөр деги эле жок да. Анан ал чектөөлөр кийинки учурларда пайда болгон деп ойлойм. Деги эле ошол биздин элибиздин өзөгү өзгөчө деп айтсам болот да. Бул өзөктөн чыккан кайрык же болбосо өзөктөн жаралган ойлор да, же өзөктөн чыккан бир ой пикирлер. Ал дайыма өзүнүн бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн бир өзгөчөлүгүн же болбосо касиетин жоготпой келет да. Эгер ошону тыңшап, сезип, түшүнүп биле алсак гана. Бул абдан назик бир көз менен көргүзчү, кол менен кармалгыс бир өзгөчө бир чоң бир толкундаган энергия деп айтсам болот да. Аны мен бир сөз менен түшүндүрө албайм. Аны ар бирибиз түшүнүп, сезишибиз керек. Алдыда концертте ошол мени мисалы, менин угармандарым көпчүлүгү баягы бир беткей бул биздин ошо улуттук ырларды ырдап жүргөн, бирок патриоттук ырларды ырдап жүргөн ырчы катары гана тааныбастан, ошол башка бир менин аткарымдагы башка бир жанрларга дагы угууга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Кээ бир чыгармалар албетте мен ойлоп атам, кандайдыр бир ой пикирлерди жаратышы мүмкүн деп турам. Негизинен ошол эң өзөк бул баягы эле биздин баалуулуктарыбыз болмокчу. Ошол концерттеги жарымынан эле көп чыгармаларым дээрлик жаңы чыгармалар жаңырат. Экинчи альбомго даярдалган чыгармалар жаңырат. Албетте кандайдыр бир менин буга чейинки мындан мурун жаратып жүргөн чыгармаларым менен салыштыруу болушу мүмкүн деп күтүп жатам. Бирок бул чыгармалардын жаралганына деле 1,5-2 жыл болгон. Ошол эле учурларда ошол чыгармалар менен бирдей эле жаралган чыгармалар бар, бирок башка өңүттө, башка кырда, башка жанрда десем болот да. Мага ушундай ар тараптуу иштеген же болбосо бир багытка чектелбей иштеген аябай жагат. Мен үчүн да бир чоң эксперимент болот бул концерт. Өзгөчөлүгү, дагы бир өзгөчөлүгү. Мисалы, бүгүнкү жаштардын ритмин менен байыркын айкалыштыруу. Ушул өзгөчөлүк болот. Буга чейин мен бул багытта эксперимент кылган эмесмин.
бирок ушул концертте ушул өзгөчөлүк болот деп өзүм дагы күтүп турам. Бүгүн биз Швециядан келген музыканттар менен Вет деп аталган музыкалык топ менен ушул жерде ушул Манас университетинде чакан бир импровизациялык концерт тартуулайлык деп турабыз. Швед дагы бир 60-жылдарга таандык дагы бир чыгармасы мен кыргыз тилинде ырдамакчымын. Өздөрүнүн аткара турган миссиясы ушул Орто Азия боюнча, Орто Азия аймагындагы жашаган элдердин ушул өздөрү ушул этникалык музыкага кызыккандыктан ошол элдердин музыкалары менен айкалыштырып ушул концерттерди тартуулоо экен да. Менин Теалстан деген чыгармамды өздөрүнүн музыкалык аранжировкасына салып иштеп чыгыштыр. Албетте мага абдан жагымдуу болду. Tealıstan çarık çakırar, beni çakırar. Can düğünüm boş otçu cafay, caş olun cehil ben bay bay bağırdır. Ümit olana, ümit olana, ümit olana. Ağla ümitin kalbay, aşudan ötmüşsen kalbay. Bağırtırma, ümit olana, ümit olana. Beni çakırar Tealıstan, Tealıstan. Ümit улаған жарық чакырат мени чакырат. Бул чыгармачыл инсан сахнага чыгып, ага чейинки жаратып чыгармаларды иштеп чыгуу бул чоң бир түйшүк. Бирок ошол түйшүк сыртынан түйшүк болуп көрүнгөнү менен, мисалы, мага бул ичинде бир чоң бакыт деп айтсам, же болбосо менин талайым деп айтсам болот да. Ошол түйшүккө оролуп келген бул иш-чаралар. Уходите. И шаг. Вправо, влево и идем. Еще раз. Деги эле мен ошол шоуга деле, бизнеске деле такыр көңүл бөлбөпмүн да. Бирок ошол мен ойлогон, мен элестеткен сахнаны же болбосо концертти өз деңгээлинде аткарыш үчүн албетте каражат керек. Каражат сөзсүз түрдө керек. Бирок эгерде мен бүгүнкү күнгө чейин каражат деп олтура берсем, анда мен такыр сахнага чыкпай эле коюшум керек болчу да. Бул кандай десем, бул кандайдыр бир деңгээлде өзүнөн өзү моминтип бир күн кыйынчылык болсо, экинчи күнү ийгилик болуп ушундай болуп келатат. Демек, бүгүнкү күндө мен азыр өзүмдүн аткара турган ишимди аткара берсем, анан калган маселелер баары өз учурунда чечилип кете берет да. Деги эле мен пландаштырып бир нерсени мындай болуш керек, анан мындай кылышым керек деген менде ушундай пейил жок да. Табигый жол менен, учурчак менен бүгүн эмнени каалап атсам ошону жасап, бирок келечекте чоң бир өзүм элестеткен нерсени көрө алам. Бирок ошону мындай конкреттештирип, расписанияга киргизип, антип чындыгында билбейм. Балким бул эң жакшы нерсе, бирок мен үчүн бир топ учурда кыйынчылыктар жаратат. Ошондуктан мага ошол учурда сезип, туюп, ошого карата аракет кылып жасап иштеген алдаганда ыңгайлуу деп эсептейм да. Мындай караганда деле, мисалы биз же өткөн чакты же келер чакты ойлонуп атып, биз учур чактагы жашообузду сезбей калабыз да. Ошон үчүн мен азыр бүгүн ушул күндү
сезип туюп жашагым келет. Сахнада эл менен мындай түз байланыш болгондо, эл менен бир толкунда акканда ошондо бир чоң сезимдер болот. Чыгармачыл адам үчүн бул өтө маанилүү. Мен өзүмдүн тажрыйбамда сахнага чыкканда мындай, менимче ырчы же артист өзү менен өзү болуш керек деп ойлойм. Ошол чыгармага сүңгүп кириш керек. Ошондо ошол угуп аткан угармандар дагы сен эмне жөнүндө ырдап атасың, ошого толугу менен ырга, музыкага мындай басым болот да. Менимче ушундай. Анан билбейм, кээ бир учурларда ошо кадимкидей баягы сөз менен сүйлөшпөсөң дагы кандайдыр бир чоң байланыш сезилип турат. Энергетиканы сезиш үчүн мисалы эч качан угармандарга же болбосо сени карап отурган күйөрмандарга мени кандай жактырып карап атабы, же момундай кыймылдасам жарашпай калабы, кандай кыймылдасам абдан жагымдуу болот деген ойлор болбош керек. Мен ушул ойлорду сахнага чыккандан эле өзүмдөн алып таштагам. Мен кайсыл чыгарманы ырдабайын, ошол чыгармага сүңгүп кирип, ошол чыгарманын каарманынын образын аткаргым келет. Эпостардан үзүндүр дайым ошол баатырлык эпостардан ырдаганда мен өзүмдү кадимкидей ичиме ошол баатырдын духу киргендей сезишим керек. Антпесе мен ал чыгарманы аткара албайм. Ошондуктан ар бир чыгарманын өзүнүн энергетикасын сезүү бул чыгармачыл адам үчүн өтө маанилүү. Ой, мен жылда жазда концерт берем дейм. 2 жылдан бери. Анан бирок жылда ички түпкү туюмумда бышпаган сыяктуу болуп дайыма ушундай мени толгончу да. Анан жасайын десем ал дагы бир аз токтоп ушундай болчу. Анан быйыл болсо баардык баягы мөмө бышып аны терип алчудай ушундай учур болуп аткандай. Быйыл баштаганда эле ошол досторум деле жардамга келди. Көп чыгармаларым бышып жетилди дегендей. Баары ушундай туура келип турат да. Баштаганда дайыма кыйынчылык жаратат да. Вот ушунча нерсенин баарын уюштуруп, ошол нерсенин баарын мен ушул түйшүктү көтөрө аламбы дегенчи. Бирок мен азыр ушунчалык жаратканга ыраазы болуп турам. Менин досторум, мен чыгармачылыгын баалаган инсандар жакындан көмөк көрсөтүшүп, ошол бул бир эле сенин сахнада чыгып ырдооң эмес, бул биздин жалпы ушул кыргыз элине айта турган ыр аркылуу, кайрык аркылуу айта турган бул өзгөчө бир шоу болуш керек, же болбосо өзгөчө бир иш-чара болуш керек деп ошундай мага дем күч берип атышат. Асман ай жылдыз бүткөндө улангансың дүйнө, жер титиреп бүткөндө куралгансың дүйнө, 18 миң аламды бир жараттың. Корком кээде. Менин бир максатым бар. Ошо парашюттан секирсем деп жүрөм. Буга чейинки максатым жана жылкыда жакшы чабыш керек болчу да. Аны үйрөндүм. Эми бир эле алдыга койгон максатым калды, парашюттан секириш керек деген. Бирок мени айтып атышат, туура эмес түшүп калсаң балки бутуңду кокустатып алышың мүмкүн дейт. Бирок мен аны кайсы бир учурда аткарам деп жүрөм. Дүйнөйө кимди кармап калгансың, мени сүйген пендени жер койнуна салгансың. Дүйнөйө кимди кармап калгансың, мени сүйген пендени жер койнуна салгансың. Караңгына караңгы бир өзүң балбансың.